Соттук реформа боюнча кеңештин 27 декабрдагы жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков сот органдарында мүлк талаш же башка бир чарбалык дооматтарга байланышкан кээ бир иштер 15 жылдан бери чекит коюлбай келе жатканын сынга алды. Президент жогорку сот жоопкерчиликти өзүнө алуудан качып, татаалдашып кеткен айрым иштерди кайра кароону жергиликтүү сотторго жөнөтүп жиберүүнү адатка айлантып алганын белгиледи. Мындан сырткары мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков сот тармагындагы кооптуу коңгуроо катары айрым судьялар уюшкан кылмыштуу топтор менен келишип алып, алардын пайдасына чечим чыгарган көрүнүштөр бар экенин белгиледи. Айрым судьялар уюшулган кылмыштуу топтордун кызыкчылыгында чет өлкө жарандарын жана инвесторлордун республикабыздагы мүлктөрүн тартып алуу максатында мыйзам чечимдер чыгарып жаткандарын мына күбө болдубуз. Темирдагы кээ бир кызматчылары судьялардын көз карандысыздыгын жоопкерсиздик катары кабыл алып, адилетсиз чечимдерди чыгарган учурлар коомчулукту тургутуп, адамдарды кабатыр кылууда. Көп арыздар түшүп атат. Өкүнүчтүүсү, мындай көрүнүштөрдүн бардыгы мына мамлекетибиздин инвестициялык абалын төмөндөтүп, чет жактан кечүү акчаларды мына бизден качырып атат. Бул жалпы экономикабызга абдан чоң залакка тийип жатат. Мына биз ушундайларга азыр өзгөчө көңүл буруп атабыз. Муну эми токтоткула, урматтуу соттор. Муну менен президент Сооронбай Жээнбеков кээ бир адамдарды эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган соттор соңку мезгилде мыйзамга жатпаган чечимдер үчүн өздөрү дагы камакка алынып жаткан учурлар бар экенин кыйтты. Президент 2018 жылы август айында Бишкектин Свердлов райондук сотунун төрайымы Эльвира Жаркеевага карата козголгон кылмыш ишине байланыштуу аны кызматтан бошоткон. Жакында Жаркеева мындан 2 жыл мурун чыгарган сот чечими боюнча камакка алынды. Башкы прокуратура ага чейин Ош шаардык сотунун жана Ош облустук сотунун 4 судьясына карата кызмат абалынан кыянат пайдалануу, атайлап сот адилеттигине жатпаган өкүм, чечим же башка сот токтомун чыгаруу беренелери менен кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов кандай учурда соттун чечими мыйзамсыз деп табыла турганын төмөндөгүчө түшүндүрдү. Тергөө органдары соттун чечимине мыйзамсыз же мыйзамдуу деп баа бергенге акысы жок да. Ал сот кара ниеттик менен атайлап туруп ошондой мыйзамсыз чечим чыгарган деп ошо жогорку инстанциядагылар ошондой деп тапса, анан кийин неправосудный мыйзамсыз чечим чыгарган деп айтса болот да. Криминалдын басымы астында жана сот чечимдеринин негизинде мүлкүнөн ажыраган ишкерлердин бири Рустам Нурматов президенттин соттордун рейдерликке көмөктөшүп жаткан учурлары боюнча айткан сөзүн өз учурунда көтөрүлгөн маселе катары кабыл алды. Ишкер Рустам Нурматов Ош шаарынын чогортосундагы 30 сотук жерин тарттырып жиберип, соттор менен криминалдашкан топтун курмандыгы болгонун мындайча мисал келтирди. Президент действительно аябай туура сөздөрдү айтып атат. Соттордо ушундай реформа жүрүш керек, адилеттүү болуш керек сотторду. Мен арызым азыр Генеральный прокуратурага кайрылган мына ноябрда, декабрда 2 жолу. Баягы нечестный бизнесмендер криминалдын жолун тандашып, Южинстрой акционерлик коомунун мүлкүн жекеси арзан кылып алып туруп, 25 декабрда бир Свердловский сотун камаган экен. Именно ошол схеманы меникиге кетип атат. Южинстройдун мүлкүн ошол схеманы тартып кетип атышат. Криминалды ортого салып, мени зомбулукка тартып, анан баягы $600,000 турган жерди $560,000 баалашып, сотторду сатып алып туруп, иштерин жасап атышат. Жогорку соттун маалымат катчысы Сүйүта Соорбаева соттордун ишмердигин баалоо жана алардын чечимдеринин мыйзамдуулугу боюнча маселеге учурда өзгөчө басым жасалып жатканын билдирди. Тенденция катары белгиледи, бирок эми бир адам менен толук бир системаны айта албайбыз да негизичи. Анан эми ал тергөөдө кандай болсо, кандай жыйынтык чыкса, ошонун артынан анан кийин чаралар колдонуп, иликтенип ар бир эметчи. Анан бул жерде соттордун ишин баалоо дагы бар да биздечи. Канчалык деңгээлде кандай чечимдер чыкты? Мисалы үчүн биринчи, экинчи инстанцияларда жана айтышпады, бул жака келгенде бузулуп калат депчи. Мына ошолорда кандай негизде болду? Мына ошонун баары иликтенет. Биздин сот корпусу дагы кечеги жыйында айтылган сөздүн ар бирин өзгөчө талдап, өзгөчө көңүл буруп, ошол айтылган сын пикирлердин баардыгын анализдеп, жыйынтык чыгаруу жагына алышты. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2018 жылы соттор кеңешинин тартип комиссиясынын чечими менен 5 судья кызматтан четтетилген. Ошондой эле 9 судьяга сөгүш жарыяланып, 20сына эскертүү берилген. Жалпысынан быйыл 5 судьяга кылмыш иши козголгон. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.